Assalomu alaykum, siz efirdesiz. Оу. Устаз, суроом төмөндөгүчө. Көз жарганыма 5 ай болду. Анан ошол көз жаргандан кийин амалдарга бекем боло албай атамын да. Ооба. Намаздарымды өз убагында окуй албай атам. Кимдин эле айтайын, намаздарым калып деле кетип атат каза уруп. Siz kimdin? Kayneneniz barбы үйүңүздө? Күйөөңүз жардамдашабы? Азыр 2-3 ай кайненемдер менен турганбыз. Азыр отдельно жашасабыз жолдошум менен. Жолдошум жумушта, бирок колдон келишинче баланы караштырганга аракет кылат. Жакшы иш экен. Аллах ыраазы болсун. Эжекем, мындай маселе. Биринчиден 5-6 ай болдуңуз, эми сиздин кандайдыр бир деңгээлде Кудайдын астында кармана турган үзүрүңүз бар. Анткени 40-ыңыз чыкканда деле бул баланын коңой эмес, 1 жыл 2 жылга чейин оору создугат, уланат. Ошон үчүн сизге кечиримдүү, бирок болгону кечиримдүү экен деп бошошуп кетпештен белди бекем бууп, намаз азан айтылган деле туруп окуй албай жатсаңыз, ден соолук мүмкүнчүлүгүңүз бербей, төрө таргандай болот да. Азан айтылган деле белди бекем бууп, намазды окуп туруңуз. Азан айтылган деле белди бууп бекем окуп туруңуз. Шайтан азгыра албай калат, анан жеңил дагы болот. Жакшы, мына күйөөңүз жардамдашат экен. Көбүнүн күйөөсү ал иши деле жок болуп атпайбы? Мага эмне деген катаал оор суроолор келет. Элестетиңиз, чач чагарткан. Ошон үчүн ла хаула ва ла куввата илля биллах деген дуаны көп айтыңыз. Аллахым, ибадатка бел артууда жардам берген өзүңсүң. Күнөөдөн оолак болууга дагы өзүңсүң деп дуаны көп кайталап, азан чакырган деле тырышып, өзгөчө фарз намаздарды биринчи окуп туруңуз, сүннөттөрдү окулуп, Кудайым буйрса жардам берип кетет. Негизгиси ниетти күчтүү кыла бериңиз, ниеттен кетпеңиз. Аллах таала разы болсун, устаз. Дагы бир суроом бар. Сөзсүз, албетте берип калыңыз. Ошол сизге деле белгилүү болгондой, жанагы төрөттөн кийин бир жыл чач түшөт эмеспи, аял ичидечи. Ооба. Анан ошого байланыштуу менин да чачым аябай түшүп жатат да. Анан жолдошума кырттырайын десем, жолдошум кырттыргысы келбегенде дайыма өстүр дейт болчу да. Узун болсун чачың деп. Анан мен азыр түшүп аягы жүйдөп атам, анан курга тиреп жана уход кылгандан да кыйналып калатам да. Ооруп, ооба. Таппай каласың. Анан көрүнгөн жер чынын айтканда чач болуп дейт да. Ошого кырттырып кичине жеңилдетип алайын десем, жолдошум бир мейли дейт, бир кое тур дейт. Бирок билип турам, кырттыргысы келбей атат. Эмне кылсам болот? Сиз мындай деп айтыңыз. Чубак устаздын иниси бир окуучусу, бир калыс деген молдо бар экен. Ошол сизге салам айтты. Мечиттерге барсаңыз китеп белек кылат экен деңиз да, мындай деңиз. Ооба, кырктырсаңыз болот, сиз сулууланып кыркып жаткан жоксуз, айла жоктон кыркып атасыз. Бизде деле келинчек бар, оңой эмес. Анан кырктырганда бирок мындай кылыңыз, могу ийин бар го, ошол ийинден жогору кетип кетсиз, жогору болсо эркектерге окшогон болуп, каргыштарга кирип калбаңыз, эми зарылчылык болсо деле этияттап. Андан бир аз ага жеткирбей, өтө эле узун болсо кичине мындай жуунганда башкада жеңил боло тургандай кырктырсаңыз болот. Уштарын кыркып коюңуз. Ал маселеде сиз сиз зарылсыз. Анан аман эсен тыгып алгандайын чач элеби деп туруп жер чие тургандай кара өстүрүп алсаңыз, ол балким ойлойм агабыз жумушка да бара албай калабы депчи. Айланчыкта эле арбалып сизге. Демек ал үзүр сиздики. Аллах таала разы болсун. Аллахым разы болсун. Окордук мечитке барып турат. Жума кота күнү. Эртең шамга өтсүн, мен бир белек китеп берейин. Атын ушундай суроо экен десе эле мен түшүнүп алам. Аллах таала разы болсун. Рахмат, тыгып кетиңиз.